Арбаңыздар, сіздер менен бірге ашық бұлақтардан чогулткан маалыматтарға таянып даярдалган кезектеги материалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Учурда баарыбыз шайлоо шарапаты менен алекпиз. Кимдер парламентке барат, кандай талапкер, эмне жасап берет, мага канча берет деген эле суроо. Бирок талапкер кандай адам деген суроолду түк бербейбиз. Кыргызда көпөз деген сөз бар. Анын мааниси мансабына мачыркап, карапайым элди киши ордуна көрбөй, текебердик менен карагандарга мүнөздүү. Так ошондойлор өлкө казынасын оят эмеспи? Биз бул ирет кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандарды, көпөздүк мүнөз, каада күтүүнү адатка айланткандарды таптык. Эмесе сөз башынан болсун. Менин аты жөнүм Сайпидин Султаналиев, сиз Медиа Хаб каналындасыз. Кыргыз максымын дүйнөгө тааныткан ишкер, публицист Табылды Эгембердиев: мен жумушка адамды кабыл алууда профессионалдык жөндөмүнө эмес, адамдык сапатына эки эсе көңүл бурам дептир. Жогорку кеңештин депутаты болоор талапкерлердин дагы адамдык сапаты артык болсо гана. IT технология өнүгүп, интернет ааламга кулачын жайган доор. Эл жакшылары кайда жүрсө да калайыктын камерасына тартылып, төгөрөктүн төрт бурчуна жайылып кетет. Кандай же ханышадай каада күткөн адамдар андан бетер. Алсак, каада күткөндөрдүн бири Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев. Ал курулуш объектисине барып, килем үстүндө сүйлөп жатканда тартылган сүрөт социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан болчу. Талаада килем үстүндө сүйлөбөсө таманынан сыз өтөбү деген сын пикирлер дагы жааган. Мэрлик кызматты кандай аткарды, шаарды кандай өзгөрттү, аны билбейбиз. Билгенибиз, Айтмамат мырза учурда Куршап шайлоо округунан мандатка жетүүнү максат кылып турат. Эл өкүлү болуп калса, имарат ичинде эле эмес, талаада килем үстүндө сүйлөп көнүп калган Айтмамат Кадырбаевди, эл өкүлү болуп калса, имарат ичинде эле эмес, талаада килем үстүндө көнүп калган Айтмамат Кадырбаевди Ак үйдүн алдында кызыл килем бешеп косуп алгасак эле болду. Эмгек жолун автослесардан баштаган. Орусияда мигрант болгон, кайтып келгенден кийин бир катар муниципалдык кызматтарды аркалаган. Анан эле өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына келген. Кийинчерээк Ош шаарынын мэри болгон Таалайбек Сарыбашевди баарыбыз эле билсек керек. Облусту жетектеп жүргөн мезгилде автоунаасынын терезелерин караңгылаткан боюнча, же орусча айтмакчы тонировкасын чечпестен пайдаланып жүргөндүгү сынга алынган. Кийинчерээк жардамчысы Таалайбек мырзага жаан тийгизбей кол чатыр кармап турган сүрөтү социалдык тармактарга жайылды. Муну көргөн баарыбыз Сарыбашев өзүн манап сезет окшойт деп түшүнгөнбүз. Таалайбек мырза мындай сындарга актангысы да келбегенин, бирок эшик ачтырганды, коштоочуларды ээрчитип жүргөндү жактырбай турганын, өзү карапайым үйдөн чыккан жөнөкөй адам экенин айткан жайы бар. Анан эле карапайым жетекчинин салган хан сарайы укмуштуу экен деген сүрөт интернетте пайда болду. Буга карата Таалайбек мырза Ош мэриясынын маалымат кызматынын оозу менен хан сарай өзүнө тиешелүү эместигин билдирген. Bunun артынан биз сразу эле тиешелүүлөргө кайрылып, тактоо иштерин жүргүздүк. Себеби биз кимдин экени кызыктар элек. Анан бул боюнча мен өзүм дагы Талабек Насырбековдон сурасам, эч кандай тиешеси жоктугун 100% ал үй ага тиешеси жоктугун айтты. Таалайбек мырзанын көмүскө кылганы көрүнүп калабы, же чындап эле өтө жөнөкөй адамбы айта албайбыз. Бирок интернет айнымында көпчүлүктүн талкуусуна кабылган Таалайбек Сарыбашев Ак үйдү карай Ата журт саясий партиясынан аттанган кези. Сарыбашев парламентке келип калса, сары изине сая түшүп, кандай кыңгыр иштерди жасап жатканын жарыялап жүргөн журналисттерге Ак үйдөн жооп берер. Бул эмне болгон өкүрүк? Таң калбаңыз. Маданият жааты унутта калганынан улам эл жакшыларын тармакты көтөрүүгө көңүл бурдуруу чакырыгы катары Садык Шернияз баш болгон топ 2014-жылы өкмөт үйүнө өкүрүп барышкан. Ал өкүрүк флешмоб боюнча өкмөт жыйынтык чыгарып, маданият кызматкерлерин маашыланта деле алган жок.
Болгону кийин Садык Шернияз депутаттыкка мандатка жетти. Флешмоб максатын парламенттен түшүндүргөн да жок. Демек Садык мырза үчүн деле ошондогу өкүрүк коомчулуктун көңүлүн убактылуу өзүнө бурдуруу болгонбу? Жооп таппай башыбыз катып жүрөт. Ошол мезгилде Маданият министрлигин Камила Талиева жетектеп турган. Ага чейин Камила Талиева жогорку кеңештин депутаты эле. Кийинчерээк өкмөт башчынын социалдык тармак боюнча орун басары болду. Анын жүргөн турганы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Нарында эл менен жолугушууда күндөн коргонуу үчүн жардамчыларына кол чатыр карматып койгону менен да эсте калды. Ачык маалымат булактарында Камила айым өзүн табиятынан боорукер адам эсептей турганын айтканы бар. Киргизем, бирок мени коомчулукта көпчүлүк эле мүнөзү боюнча абдан катуу деп мындай бейне жаратышат. Бирок мен чындыгында эле абдан боорукермин, абдан жумшакмын, сыртынан катуу көрүнгөнүм менен. Тамашаны мындай абдан жакшы кабыл алам, и тамашалашалы. Ошол эле мезгилде Талиева 12 секретар, 13 айдоочу, 15 жардамчы алмаштыргандыгы жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылды. 2 жыл аралыгында 40 кызматкерди алмаштырганы эмнеден кабар берет? Камила айым боорукерби же өтө каардуубу? Ананда кызматтык унааны дем алыш күндөрү өз керектөөсү үчүн пайдаланып жүрөт деген сындар пайда болгон. Жетекчилик кызматты аркалаган мезгилде коомчулуктун сынына көп кабылган Камила Талиева учурда Ата журт саясий партиясынын тизмеси менен депутаттык мандат алууга аттанганын көрдүк. Парламентке келип калса, кыялын кызматчыларга кайталап көрсөтпөйбү? 2019 жылдын ноябрында Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков камакка алынган. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз баюу беренеси боюнча айып коюлган. Сопоковдун көпөстүгүн ушундан билиңиз, дипломаттык номер тагылган өзүнө таандык автоунаасын башкалардын пайдалануусуна өзүн билемдик менен мыйзамсыз берип жүргөн. Консул кезинде жубайы Стамбулга жашаганына карабай, бюджеттен 30% төлөмдү мыйзамсыз алып жүргөнү айтылган. Бишкектин 1-май райондук соту Сопоковдун ишин карап 300 000 сом айып салган. Жазык кодексинин 320 беренесинен тагыраагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп табылган Эркин Сопоков социал-демократтар саясий партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешти мээлеген учуру. Социал-демократтардын курамы тазаланды деп жүргөн партиялаштары буга кандай жооп айтат? Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кармалган учурда күнөөлүү эмесмин деп жаткан болчу. Не деп айтып берейин, айтпай. Мойнуңузга аласызбы күнөөңүздү? Эмне себептен кармашты сизди? Эмне себептен кармашты? Айтып бере албайсызбы? Айтып бере албайм, тергөөнү эмес. Бирок көп өтпөй эле Мунарбек Сайпидинов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке келтирген 1 миллиондон ашык материалдык зыянды толугу менен төлөп берип кутулгандыгы айтылды. Мунарбек мырза Азаттык саясий партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келүү максатын көздөп турат. Коюлган күнөөнү мойнуна алып, келтирилген чыгымды мамлекеттин казынасына төлөп берген Мунарбек Сайпидинов акчасын Ак үй аркылуу кайтарып алуу максатын көздөп жаткан жокпу? Урматтуу көрүүчүлөр, бул иретта сиздердин көмөгүңүздөр менен табылган мандеми болгон менен мандатты көксөгөн талапкерлерибиз тууралуу сөз кылдык. Ой чабытыбызды кенен таштап, тереңирээк талдап, татыктуу талапкерлерди тандап алсак, келечегибиз жарык болот. Алдыдагы шайлоодо укугубузду туура пайдаланып, өлкө кызыкчылыгынан да өлкө кызыкчылыгын жогору коелу. Кадамды ойлонуп таштап, жоопкерчиликтүү тандоо жасайлы. Биз ушуну менен эле токтоп калбайбыз. Өлкө казынасын кемиргендерди билсеңиз бизге кабарлаңыз. Сиздер менен бирге анализ жүргүзөлү. Андыктан каналыбызга катталып, ар бир берүүбүздү калтырбай көрүп, өз пикириңизди калтырыңыз. Бармагыңызды басып бөлүшүңүз. Биз менен болуңуз.